Иса Акунбаев, көрүнүктүү хирург жана академик. Бул дарыгерди Кыргызстандагы көкүрөк хирургиясынын негиздөөчүсү деп атоого болот. 1959 жылы Иса Коноевич Борбордук Азияда биринчи жолу жүрөккө операция жасаган. Анын тажрыйбасынын аркасы менен бүгүн Кыргызстанда жыл сайын 900 000 адамдын жүрөгү хирургиялык жол менен дарыланып келет. Эрнист Акрамов, атактуу хирург, профессор жана Кыргызстандын баатыры, өзүнүн катаал мүнөзү менен белгилүү. Акрамов Чүй облустук оорукананын хирургиялык бөлүмүн жетектейт. Мамбет Мамакеев, таланттуу хирург, профессор, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын госпиталдык хирургия кафедрасынын башчысы. Мамбет Мамакеевич Кыргызстанда токтоосуз хирургиянын өнүгүшүнө жол салган. Анын жыл сайын жасаган операциялары 250-гө жетет. Ал дүйнөдө эмгек жолун улантып жаткан эң кары хирургдардын бири болуп саналат. Хакиш Рыскулова, Борбордук Азиядагы туңгуч аял хирург жана биринчи аял академик. Хакиш Рыскуловна жаратты